ушундай сонун бала келди, мен ушунчалык мындай өзүм инимдей жакшы Жок, көрөм да. инимдей жакшы көргөндөн азыр мен ошо азыркы келе турган баланычы кармап элечи. Жүрө турчу. Жага ойногум келет. Өзүнчө эле тим эле Не, эме помпошка. Жок, помпошка эмес, тим эле ушунчалык бир жакшынакай. Эми элди күттүрбөй айтайын. Тим эле жакшынакай. Анда эмесе сиздер үчүн премьера, биринчи жолу Салам Кыргызстанда жаңы клиптин, өзгөчө оригиналдуу клиптин аткаруучусу, жагымдуу чыгармалардын аткаруучусу таланттуу ырчы мырза Аяр тосуңуздар. Валейкум ассалам, саламатсызбы, кош келипсиз. Аяр, кана эмесе туугандар Аярдын көрмөндөрү дагы атыраак кол чабап жаңырсын. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Келиңиз, төргөтүңүз. Келип калдык. Күлүп эле келатат, бирөө күлүп эле келатат, күндө эле чыгып атат, биздин студиянын ичинде эле жаркылдап атат, жан десе. Мынакей биздин студияга төрүбүзгө биринчи келип атасыз, куш келипсиз. Чоң Буга рахмат. чейин дагы сиздин күйөрмандарыңыз Аярды качан чакырасыздар? Аярды качан чакырса кулак мээни жеп салды. Мынакей күйөрмандар Аяр келди, бир кол чаап койсуздарбы? Чоң рахмат. Деги эле бүгүнкү күндөн эң негизги темабыз, эң негизги сүйлөшкөн кээбиз бул сизсиз. Алгачкы жолу Салам Кыргызстанга келип атасыз. Толкундануу сезимдери жашап турсаңыз керек. Толкунданбайбыз. Үйдөгүдөй эле кенен Мындай сүйлөшөбүз. кенен отуруп дегендей. Кенен отурайын деп толкунданып кеттик окшойт бир аз. Кандай болуп атат жашоо? Сонун жакшы. Жаңы клип жасапсыз. Жаңы клип, Укмуш өзүнчө эле болуп тур дегендей. Элдер эмне деп атат? Аракет кылдык, жакшылап. Ошо кызыктуураак болгонго. Ал эми жай мезгилинде албетте эле өзгөчө сонун эс алууга басым жасашат. Жана албетте эле ошол эле учурда кээ бир аракетчилер, кээ бир жакшы иштегенге аракет кылгандар, кээ бир мындай сиз сыяктуу жаш, энергиясы толуп тургандар дагы иш менен дагы, жумуш менен дагы, чыгармачылык менен дагы элек болот экен. Экөөнү кошуп кетип атасызбы же болбосо эс алганга убакыт болбой атабы? Жок, экөөнү кошуп кеткенге аябай мүмкүнчүлүк болуп атат. Анткени жакында эле ошол клип съемкалар бүткөндөн кийин ырыбыз жаздырып коюп, көлгө дагы барып эс алып жүргөнбүз. Анан ошо кече күнү эле угуп калдык. Силерге конокко келерибизди, анан көлгө түшүп капкара ойдун келе бердик. Эми ошол көл жөнүндө кеп болуп кетти. Эшикте плюс 38 болуп атат, ып-ысык болуп атат. Ал эми сиз капкара кийинипсиз, кепканы бастырыпсыз. Бул эмне өзгөчө имиджби же образбы ошол жөнүндө? Куртка да кийип алып сүйүшүп атабыз деп коебуз. Негизи бул биздин жаңы ошол образыбыз болчу, жаңы эмгегибизди тартууладык жакын эле. Анан өзгөчөрөөк болуп, мурункудай болбой, мурун чачыбыз таралып, мындай болуп турса, азыр баш кийим кийип ошондой болуп. Бир аз чыгарып эле бул жерде. Бир аз мындай мынтип коюп элечи. Биз сиздин ошо азыркы тарткан клипти көрүп аябай кубандык, сүйүндүк. Азамат Аяр кайрадан иштей баштаптыр деп айттык да. Чоң рахмат. Кайрадан деген сөз Алла болду да. Эмне себептен чыгармачылыгыңызда бир 2 жылдай тыныгуу жасап калдыңызбы? Ага себептер болду. Баарын айтып, анын баарын айтпай эле коеюн, анткени негизи ырчыда бир ушундай пауза болуп, өзүнүн со стороны карап көргөн, алыстан өзүнүн жашоосун карап көргөн бир мезгил келет окшойт. Алыска карап көрдүңүзбү? Кай карап көрдүңүз? Меники дагы ошондой өзүм жашоомдо мындай четкерээк чыгып анан карап көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Ошондо көп нерсени билип көрүп, түшүнүп ошондой болду да негизи. Эми Аяр, эс алуу. албетте эле Аяр. Сиз ошо атыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, бул деги эле өзүңүздүн атыңызбы же бул кону псевдонимби, сахна атыбы? Көп жерге конокко барганда ошентип сурашат, анан паспортумду дайыма жаныма салып жүрөм. Бүгүн да салып алгам. Алып чыга эле көргөзө калайын деп. Негизи өзүм атым. Өзүңүз атыңыз. Өзүңүздүн эле тубаса атыңыз, азан чакырылган атыңыз Аяр. Аяр, айтсаңыз, сиз мурда башка стиль менен чыккансыз. Бул азыркы башка стилге эмне түрткү болду? Мурдагы образ менен сизди эл жакшы кабыл албай койду. Азыркы клипте бизге чынында элге да, бизге да жаңылык болду. Мурда карасаң, Аяр чын эле таранып, сыланып, бир башкача эле, азыр мындай хип-хоп болуп. Же болбосо кыскача айтканда, Күчүмпөдөн Джастин Бибердин стилине эмне болуп кеттиңиз? Негизи эртең менен турганда деле манты, кечинде деле манты, жатарда деле манты болурса окшошпойт болуш керек деп ойлойм. Өзгөрүп, кызыктуураак болуп. Түштө эмне жейин деп атасыз? Эртең менен манты деле жакшы. Семиреш, чоңоёсуз дейм.
Сиз только кайнатып ичип атасызбы? Түштө негизи эт дебейинби? 5 бармак кылып ошентип өзгөртө эле дедик. Кимдин Өзгөргөн. жаңатан бери эле биз деп атасыз, аярлар көппү силерде? Жок, негизи буга чейин айтып өтөйүн, Cinemark Production директору Арсен Мендоголов байке менен иштешкенбиз. Анан ошо иштерибиз жакшы болуп, ийгиликтүү болуп, көп өзүбүздүн алдыга максаттарыбызга жеттик. Анан ошол жетип аракет кылып, ошонун баарын бирге көп жол бастык, жакшы жетишкендиктерге жеттик. Байкеге чоң ыраазычылыгымды билгизем, анткени ошол байке мага чыгармачылыкка кадам таштаганда көп салмын кошту. Абдан ыраазымын. Анан бат эле убакыт учкан куш экен. Канча жыл иштедиңер? Жумуш бүттү Арсен байке менен? Арсен байке экөөбүздүн иштешкен мөөнөтүбүз, өзүбүздүн контрактыбыз боюнча ошо убакыт боюнча бүтүп калып, анан орто жолдон мен эс алайын дедим. Мен билдим. Азыр Анан эс алуудан кийин азыр жаңы иштеп баштадык ошо. Арсен байке менен иштебей атасыз, Ага чейин ошо Арсен байке, анан Эркин Мейирханов деген биздин инсан группасынын жетекчиси Эркин Мейирханов байке болуп чогуу иштештик. Ал кезде Эркин Мейирханов музыкальный продюсер болчу, Арсен байке продюсер болчу. Анан азыр болсо Эркин Мейирханов продюсер болду. Мен дагы түшүндүм. Ал эми Арсен байке менен эле кийин мындай уланта берсе болбой эле, же мындай такыр болбой калды беле? Тийишип өтөлү. Уланта берсе деле болмок, бирок Эс алайын деп атпайбы? ошо Эс алгым келди. эме керек болду окшойт, жаңылыктар. Мен азыр ошо Кайрат Кыргызды айтайын деп аттым эле да. Эмне себептен чыгармачылыктан бир аз мындай Эс алуу кылдыңыз десе, көрсө продюсерыңыз менен убакыт бүткөндөн кийин өзүңүз жалгыз каяка барарыңызды билбей, эмне кыларыңызды билбей 2 жыл жүрүпсүз да, туурабы? Ачык эле айтыңыз. Жок, андай эмес. Жаман болдуңузбу мындай? Жок, эме энеңизден айрылган улактай болду. эргүү калбай калат экен негизи, чынын айтканда. Жашыңыз да өтүп калды. Эркин Мейирхановго дагы бир ыраазычылык айтып коюш керек, анткени Кайрат Кыргыздагы образын эл башкача, сиздин да образыңызды башкача бир сонун таап берди да. Эркинге бир кол чаап коелу, рахмат. Бизден салам айтып рахмат айтып барыңыз. Сөзсүз айтабыз. Бул образ сизге жарашып тур. Кайрадан жаңы күч, жаңы дем менен чыгармачылыкка келипсиз. Буюрса сизге ишенебиз. Аябай аракетчи, сонун жигитсиз. Чоң рахмат. Ушул жаңы чыгарган ырыңызды, азыр клип тарткан ырыңыздын сөзү, оonu кимге таандык жана ушуну сизге ким сунуштады? Ушуну ырдасаң ушул жакшы хит болот деп. Сөзү Кудурет Тайчабаров байкеге таандык. Обону болсо Эркин Мейирханов. Аранжировкасын обону Эркин Мейирханов, сунуштаганда Эркин Мейирханов. Анда бир ушул ырды бир укпайлы, кандай дейсиз? Музыкасы жок, жандуу үн менен кандай Жандуу үн менен. Анда болсо, келиңиздер колдоп. Негизи бул ыр музыкасы менен аябай көркү чыгат да. Анан мындай музыкасы жок укканда кандай угулуп калат? Музыкасы жок, начар болуп калса, тартынып калбасын азыр анда эмесе. Мейли, мырдай бере. Кудуреттерден. Келиңиз. Кайырмасын эле ырда берейин, э? Каткырбагыла дебейинби? Сиз кеткенде каткырабыз да. Сиздер мынтип турбайсыздарбы? Негизи ырда деген жок. Бэнг деген сөз көбүрөөк айтылат да. Бэнг, бэнг, бэнг деп турасыз. Мен болсо сени сагынам деп турам да, ушундай бэк вокал бар. Биз тоналистер. Мен чогуу эле, мен чогуу эле, мен чогуу ырдай бересиздер. Кеттик. Сиз бэнг бэнг. Жо, сиз бэнг бэнг. Бэнг, бэнг, бэнг. Сени сагынам, бэнг, бэнг, бэнг. Сага байланам, бэнг, бэнг, бэнг. Көрсөм кубанам, көргөндө сени жаныңдан, бэнг, бэнг, бэнг. Сени сагынам, бэнг, бэнг, бэнг. Билем кубанам, бэнг, бэнг, бэнг. Ушундай да. Жакшы. Өзүңүз айткандай эле жаңы эле аярдын жашоосундагы эң кымбат бек вокал болду окшойт. Бирок бэнг бэнг деген жакшы сөздөр экен. Эми мунучу кыска болуп калды, эл тойбой калды, биз деле тойбой калдык. Өзүңүз жакшы көргөн бир ырдан бир куплет ырдап берип коюңуз. Мындай бакырып, ана айтып калбасын, аяр ырдаган билбейт экен да, бэнг бэнг менен кетип калды. Бэнг бэнг жок эле ырлардан. Ооба. Анда сиз азыр таң деп турсаңыз ырдап берели. Рыспай Абдыкадыров агабыздын Араке кол чаап турабыз. Ой ботогөз бозой сени сагынган, жылытсам дейт жүрөктөгү жалындан. Башың ике бал сөзүңдү таттырбай, бачым басып өтүп кеттиң жанымдан. Ay,
Башым басып өтүп кеттиң жанымда. Ай, Ой, барекелде. Чоң рахмат. Аяр мырза азыр ырдап жатканда мен бир суроо таап койдум сизге. Не көзүңүздү жумуп Эл көз жумган эч нерсе эмес, мейли жума берсин. Турган турпатыңыздан эң мындай жакпаган жериңиз, анан жаккан жериңизди айтып берсеңиз. Өзүмө жакпаган жерлерим негизи бардык жери эле жагат, анткени эми жараткандын берген бул дене мүчөлөрү да. Андыктан эч кандай менин бул нерсеге жакпайт деген наразычылык кылганга акым жок. Ошон үчүн бардыгы жак. Мен өзүмдү сүйөм. Негизи өзүн сүйгөн киши элди дагы сүйгөндү билет деген. Албетте. Кыздын жашын сурабайт дейт. Жигиттин жашын сураса болот. Ооба. Өтө бул жашмын деп атасыз. Канчадасыз? Негизи мен айтсам эле баары таң калып эле, ай сен ушундай ошо мен да жатасыңбы деп таң баары калайын таң калып деп берет. Негизи мен жашым азыр биякта отургандагы биздин кыздар, жигиттер да таң калып болуш керек. 26дамын. Олчабылар, Бирок жаш көрүнөт. Мынаке, көрдүңүзбү? Негизи 5 жаш кем беришет да, 20дагы баладай Сен көрүнөсүң. 20дагы эмес, 18деги 18-деги. жигиттерди Жок, жаңылдырасың мурда да. кийингенде бир 20-21дей көрүнчү да, азыр 16-17 Азыр да андан да жашарып кетиптирмин. Ошондой эле боло берсин, Негизи деги мен эле. мурун ушу эме жаш көрүнөсүң десе, жиним келе берсин, эмнеге ушундай эми зачем Уже депчи? жашың өткөн сайын Азыр болсо жаш берсе сүйүнүп Просто убакыттын өтүп атканы да. карап атканыңыз деппи. Анда эмес Аяр мырза, сизге албетте эле чоң рахмат. Бүгүнкү берүүбүздүн башында эжекелерибиз айтты эле, кызыктуу инсан менен маектагы бат өтүп кетет деп. Тилекке каршы бүгүнкү берүүбүздүн дагы маек бөлүгүбүз бүтүп атат. Азыр оюнубуз бар сиз үчүн, мыкты даярдап койгон оюнубуз. Ага чейин Кыргызстандын жаркын келечеги, сиздин чыгармачылык жамаатыңыз, Эркин Мерканов үчүн деле барыңыздардын атынан балким сиз жооп бересиз. Кыргызстандын жаркын келечеги дегенде сиздин оюңузга эмне келет? Жаркын келечеги дегенде талыкпас эмгек, окуу жана окуу деген билим негизи биздин кыргыз элибизди билим алдыга көтөрөт. Ошон үчүн Билим болсо баары жакшы болот. Билимибизди күчтөндүрүп, бычагыбызды баарыбыздан кучтандырып, алдыга эле умтула беребиз, бирибизди колдоп жетелешип алып, анан Кыргызстаныбыз Кудайым буйрса көптөгөн жетишкендиктерге жетет деп мен толук ишенем. Анда эмес ошол сиз жана айткан ар бир адам ой пикирин жазууга, ой пикирин айтууга укуктуу дегенде, ошол ой пикирин жазганга мүмкүнчүлүк түзүп сүрөткө түшө калалы. Кол чабуулар жаңыз. Сүрөткө түшүп туруп Инстаграмга киргизгенде дагы жанагындай негатив сөздөрдү жазгандар жазбай эле койгула. Себеби Аяр өтө сонун жигит. Жанды сушуга жазсаңарчы. Күлчен эжеге жазып өрүңүз. Анда эмесе Аяр мырза, биз сизге даярдаган реквизиттерди таптап даптар кылып койдук. Эми мага негизи айтканда Аяр 14 жашта деген да. Күлчен эжечи 14тө эле болгон, ошон үчүн Аярга ылайыктуу оюндарды деген экөөбүз сизге оюн даярдап койгом. Кызыл шым сизге. Биринчиден шымды кийебиз экөөбүз. Кадимки эле Кыргыздын жакшылыктарында мындай колдонуп жүргөн жакшынакай эки этаптан турган оюн даярдап койдук. Биринчи муну кийебиз. Андан соң кийгенден кийин 1 2 3 деген соң биз экөөбүз бул шариктердин баарын бул шымдын ичине тыгабыз дагы эң биринчи ким тыгып бүтөт ошо менен токтойбуз. Андан соң да уландырса болот. Биз тыкпайлыбы? Өзүбүз эле тыгабыз. Сиз жардам берсеңер болот бизге. Бул шариктин ичине, Азыр эле сиз Аярга жардам шымдын берип, мен ичине Санжарга жардам шариктерди берейин. тыгып. Ооба. Ооба. Мага батпай калды бияк. Монда эле кие берейинби? Ошондой эле батышынча кийер. Ошондой эле болот сендер. Оо, сонун жарашат. Чечип салыш керек экен пиджак. Сиз дагы үстүңүздү чечип койсоңуз болот. Чечип берелиби? Микрофон үчүн деле. Ооба. Мына Санжарга сонун Галстук чагып жарашат. коелу. Эм кефирге ушундай кийип келсең. Хей! Йоу! Анан эмне кылабыз азыр? Азыр Бигирээк биринчиден султанка кылып кылды, юбка кылып алып бигирээк көтөрүңүз муну. Аха. Сиз бери ойдоңуз, Гүлжан эже аябай эле жандам берип подход түзөт сизге. Гүлжан эже жардам берсин. Мага Назира эжекем жардам берет. 1 2 3 дегенден кийин бул шариктерди шымдын ичине тыга баштайбыз. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе 1 2 3 кетти. Sal. Эми кел бери келебиз. Бери келебиз. Азыр Аяр таймаш менен бүтө элек.
Эми эң негизги бөлүк өтөбүз. Жаралуу. Кол менен тийбейбиз. Кол менен жарса болбойт, ийне менен тийбейсе болбойт. Аярды теппеңиз баш жана ойлоп. Өзү Секирип, кулап, кулап, тоголонуп, отуруп. муну отура калып жарыш керек шайктердин баарын. Ким биринчи жарса, ошол отат. Бирок жөн эле эмес, сиз ырдагыча. Ырдайсыз? Баң-баңды. Баң-баңды. Бул жакта эжекелерибиз баң-баң деп турушат. Экөөбүз жарабыз. Мен дагы баң-баңлашып турам сизге. Өзүңүз байкагандай. Каалагандырыңызды ырдасаңыз болот. Калган ырдай берем, башка деле. Кулап. Кол менен жармай жок. Кол менен жармай жок. Баң-баңды ырдайбыз. Сөзсүз түрдө баң-баң, калаган ырдайбыз. Ошо баң-баңды. Сүйлөштүкпү? Бир. Карындаштырды ойлоп. Ырды ырдап баштаңыз биринчи. Жок. Баң-баңды ырдаңыз. Анткени шариктерде баң-баңды жарылып турат да. Биз ырдап эле шариктер баң-баң деп турушат. Анда эмесе, бир. Ырдап баштаңыз биринчи. 2, 3. Бәң, 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 сени сагынам. Жат. Баң-баң. Сага байланам. Билем куланам. Баң-баңды ырдаңыз. Аяр баң-баңды ырдаңыз. Негедир баң-баңыңызды. Шарик деле Мен көтөрүп. шарик деле көтөрөт экен негизи. Жарыш. Баң-баңды ырдап өтпөйсүз, ошол жарылбай атпайбы, аяр? Билем куланам. Бәң, бәң. Көргөндө сени жаныңдан. Бәң-бәң. Бәң, бәң, Бәң-бәң. сени сагынам. Сага байланам. Ай. Ne oldu? Dırgıdık da bir yakı. Келиңиз анда. Bang. Колго кармалайын. Колуңуз кармалыңыз. Негизи оор экен. Bu. Көргөндө Бәң, сени жаныңдан. Негизи мен такыр жаралып Ырдап айтасыз. Ырдасаңыз жарылады жашанда. Hemen karnım yarışıp koyayım. ошо. Аяр мырза. Аяр мырза, ырдаңыз. Ырдап айтпайсызбыз. Мен карындаш менен жарбайлы. Да, карындаш менен жарына. Karındaş men ayağı yara takşıydı. Сага Сага, не болду сага? махаббаттын гүлдөрүн сууна. Чын жүрөктөн жылмайын. Койсоң Nime etti? балдай ширин сөздөрүң менен Ayar men bir oturup vereyim mi? сүйөм деп койсоң Ne sürü adam ya? эркеле Не шура. ансайын ашык Ben uyat болдум kılbay. жамалыңа. Карындаш жакшы окшоштук окшойт аяр. Ооба. Карындаш менен жакшы жарылып атат. Акыркы шарик. Мен атайын. Браво, мен уттум. Кана, аяр акырына чейин бүтүрүңүз. Bunun ayağı katı şarık durmay mı kardeşe? Моң басып көрбөйсүз эмне болор экен? Yok bas отпайм ошон. Бутун басталган жоксузбу? Yok. Сол чаап койсоңуздар болот аяр. Daha bir al katı. Опа. Аяр чечпей туруңуз. Сизге жана Эркин байкебизге кеңеш жаңы стиль. Клиптеге да ыңгайлуу. Өзүңүз байкадыңыз. Болчалар аярга да. Чыксы билдирет. Санжарга да болчап коңуздар, өткөн Санжар менен аяр экөө чоң эле ойноду окшойт. Санжар утуп алды, бирок ошентсе дагы Санжар утса дагы белек сизге берилет. Албетте, конокко келген адамды конокко сөзсүз белек беребиз. Анда сизге эркин микрофон эл журтка кайрылып, өзүңүздүн жакындарыңызга, күйөрмандарыңызга ыраазычылык жана эл журтка жакшы бир Halo tilek. Ушушу мененби? ооба, албетте. Атайын сизге тик туруп атсак майдындадым. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Кыргыз элибизде ар дайым тынччылыктар макул. Ичке жел кирет өйдүрөк. Кыргыз элибизде ар дайым тынччылыктар болсун, аманчылык болсун. Мындай шын менен кыргыз элине калып эле айткан оригинал болот экен. Ден соолук болсун деп. Кыргыз элибиз өнүгүп өсө берели, бар болуңуздар. Музыкабыз да өнүгүп өссүн. Дүйнөдө эмне жакшылык болсо, ушу бизди көрүп отурган, биздин көрүүчүлөр, угармандар бардык ушул жерде отурган балдар, кыздарга, эжекелер, байкелер баарыңыздарга дүйнөдө бүт болгон жакшылыктарды каалайм. Бар болуңуздар. Çok rahmat aytkanınız gelsin.
Биз Сизге сизди дагы чарчаттык, рахмат. ары бери кулаттык, ары бери тоголонттук, тердеттик. Эми ушундай белегибизди дагы берип коелу. Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү, Кыргызстандын биринчи орунда турган өндүрүшүн эң таттуу, эң даамдуу, эң пайдалуу суусундуктарды чыгарган Шоро компаниясынан Шоро байкем өзүнүн колу менен бир кутуча белек алып келип берсин. Кол чалар менен сурайм. Шоро байке менен как раз силердин ишиңер окшош экен. Ассаламу алейкум. аяр сизге чоң рахмат, ушун баары сизге. Могушумду кийип алып Шоро байкенин жардамчысы болсоңуз деп экен Аяр мырза. Эң негизгиси азыр суу сап турганда 2200 метр бийиктиктеги тоодон булактын суусу бул бөтөлкөнүн ичине Шоро компаниясы сизди булакка жөнөтпөй өзү алып келип берип атат. Ден соолукка пайдалуу. Сөзсүз түрдө ичиңиз легенда суусун. Азыр эле ачып ичем. Анда эмесе Аярга кол чалар менен узатып коелу туугандар. Салам Кыргызстана, красавчик жигит Аяр. Шоро байкенин мотоциклине минесиң, кандай сонун болот. Чогуу кетип калган Жакшы. бир жолу. Эркинге да Мен жумушка да орношуп атам. Эркин мырзага дагы. Айымдар, эгерде мен кийип турган көйнөк жакса, бардыгыңыздарга сунуштайм. Дареги Beta Stories 2 биринчи кабат 34А бутигине барсаңыздар, сонун кийимдер бар. Урматтуу айымдар, барыңыздарды эң сонун коло гүл биздин татынакай сиңдибиз Мээримге чакырабыз. Мээримге барсаңыздар эч качан өкүнбөйсүздөр. Туптура айтасыз. Мээримге чакырабыз. Урматтуу айымдар, жалпыңыздарды эң сонун кийимдерге жана баасы дагы ыңгайлуу. Андыктан төмөнкү даректерге кайрылсаңыздар, сонун кийимдерди таап кетесиздер. Мондай. Урматтуу кыргызстандыктар, чет жака барсаңыздар, биздин мекендештерге легенда суусун ала барыңыздар. Анткени өмүр узатат. Бул булактын суусу. Берки аярдын деле мен тишин айттым аны. Астындагы тишин? Астына айтып. Деп нараны көрүнүп турду. Ошону байкап калдым. Көрдүм мен тамагына чейин карап отурам андайдачы. Анан кийин бирок азыркы аярдын азыркы стили жактыбы сизге? Мага эми мындай. Жок, нормально, мел, нормально, жакшы. Анан кийин бара-бара кайрат кабыз болуп калбайбы да? Ошентип турдап калбайбы? Эркин Кайратта да эркин мырза кылып атат, Аярда да эркин. Кылып атат эмес, мындай. Ошо иштешип атат десеңиз, иштешип атат. Эмнеге мага жакты? Могу аяр делечи. Бир эле жакпаган жана шымыч мага жаккан жок, гамаш кийип алгандай болуп калыптыр да. Мындай ичине жана биз ойноткондо мындай далбыраган. Жок, өзү деле кырчыйган, анан оңчор кучуйган шым болуптур. Анан кийин мага аярдын эмнеси жакпады айтайынбы? Мен кичинекей баламын деп эле, мен эркеммин деп элечи. Көрбөгөн жокпуш керек чымчыктын. Калып эле өлүмүш болуп эле сулуу чымчык болуп элечи. Бала-баладай эле болгон жакшы да, бир карасаң бирөө чоң ата болуп калат, бирөө жаш бала болуп калат. Анан өлө тургансың тим эле жана келатканда, өкө келатканда, ай, сондор келди. Аяр жиште чүп депти, кетери карачы. Ошентип койсоң мындай жакшы отурушат да, башында эле каап алсаң болбойт да. Жыра, эмне айтып коебуз, айтпаганда эмне экен. Беш манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир демекчи, бир гана биздин ушул көптөлөгөн миллиондогон теле көрүүчүлөрүбүз менен Салам Кыргызстан болуп жүрөт. Уйку өмүрдү узартат деп бекер айтылбаса керек, анда болсо бардыгыңыздарга бейпил түн. Албетте, урматтуу кыргыз калкым, силер үчүн ар дайым кызмат кыла беребиз. Кийинки ишемби жолукканча саламатта туруңуздар. Жана назарыңыздарда Салам Кыргызстан, Санжар, Гүлжана жана Назира. Салам Кыргызстан!